Бишкекте бүгүн аянычтуу окуя болду. Аялдамада такси маршрутка тосуп турган адамдарды айдоочу рулга ээ боло албай сүзүп кетти. Айдоочу ичкен эмеспи азырынча тактала элек. Ушундай айдоочуларга өзүңүздүн ой пикириңизди албетте комментарийге жазып коюңуздар. Бул видеоролик көбүрөөк айдоочуларга сабак болуу үчүн албетте астыдагы өйдө караган бармакчаны басып коюуну унутпаңыздар. Ошондо сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте айдоочу аялдамада тургандарды сүзүп кетти. Эне бала жабыркады. Жол кырсыгы бүгүн 29 мартта саат 10 чамасында Чыгыш Бешкичи районунда болгон. Бишкек 29 март Спутник. Бишкекте Ауди үлгүсүндөгү автоунаа аялдамада тургандарды сүзүп 3 адам жабыркады. Бул тууралуу Кайгол милициясынын маалымат катчысы Байказы Айтикул уулу кабарлады. Анын айтымында, жол кырсыгы бүгүн 29 мартта саат 10 чамасында Чыгыш Бешкичи районунда болгон. Ауди үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Чүйүп проспекти менен күн чыгышты көздөй бара жатып, Чыгыш Бешкичи районуна келгенде машинасын башкара албай, аялдамада турган 3 кишини сүзгөн. Кырсыктан эне бала жана дагы бир адам жабыркаган, деди Байказы уулу. Ал жеринен тез жардам кызматы чакырылганын айтып, учурда укук коргоо кызматкерлери иштеп жатканын кошумчалады.